20 турду Илбирс Барс алга таланчына Дордой өзгөн командалары жыйынтыктайт. Башкы калсын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрөрмандар. Демек, Бишкек Сити командасы. Бишкек Сити мыкты чабуулу, Дербишагич, сокку бар жана Козлов. Кенан Дербишагичтен дарвазага таамай бири болду десек туура болот. Демек 5-чи бурчтан чыгарып берүүнү аткарат Бишкек Сити. Абдугани Камалов калсын ышкырыгы жаңырды жана биринчи бөлүк бизде 0-0 эсебинде жыйынтыкталды. Урматтуу көрөрмандар, бизден алыстабаңыздар. Сокку жолдош керек болчу. Дербишагич, Михаил Губанов менче бир аз офсайдта калып калды окшойт. Байкап көрөлү. Губанов, Таштемиров алыстан өзү сокку жолдойт жана дарвазадан ойнуланат. Офсайд дагы бар экен. Ооба. Айпанча көтөрүлгөн топ. Жана сокку бар жана гол! Бишкек Сити командасы эсеп сандарын ачты, урматтуу көрөрмандар. Менимче голдун автору 6-номурдагы Ален Курталич. Кайталуудан байкап көрөлү. Айпанчага чыгарылган топ. Баш менен сокку жана Курталичтин бутуна топ келип жеткен экен жана эч кандай офсайд жок. Бул оюнчунун капчыгында. Ооба. Азыр албетте вардан текшерет. Бүгүн бизде вар системасы бар. Ушул жерде офсайд орун албай турган болсо анда Айпанчага Элдер Таштемиров дагы бир рет сокку жана Артем Пряткин өз жайында. Элдер Таштемиров, Манас Карипов, Айпанчага көтөрүлгөн топ. Бакерден сокку. Александр Бакер биринчи жерден болуп жетти, экинчи кабатта. Бирок дарвазага таамай болбой калды. Александр Бакер стандарттык абалдардан гол жараткандыгын билебиз. Айпанчага көтөрүлгөн топ. Бакер жана Молодожуносов дагы сокку жолдоп көрдү. Артем Пряткин жаракат алып колдоңдөнөт. Ооба, Артем Пряткин карасаңыздар дарваза устуна кагылган экен денеси менен. Жана жарат алып калды. Тоочун күрөш. Башкы калсын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрөрмандар. Көптөн күткөн жеңиш Бишкек Ситиде. Бүгүн Бишкек Сити конокто